Қайта тірілүү күнү тууралуу вахийди эстеген мүшүрүктөр келемеждеп оны жокко чыгарат. Мунун мүмкүн эместигин алга тартып, шашылып кеткен сүйөктөрдү Алла калай жыйнайды деп мыскылдайт. Сол кезде мына аяттар түшүрүлгөн. Адам баласы биз сүйөктөрдү жыйнай алмайды деп ойлойбу? Әрине, оны саусактарынын учуна дейин кайта жасай алабыз. Байкасаңыздар, Алла саусак учтарына назар аудартат. Бул аяттын маанасын түшүнүү үчүн дактилоскопия кылымына жүгүнүү керек. Адамдын саусагындагы папиллярлык сызыктар бирегей, ягни кайталанбайт. Бул дегенimiz сиздин саусак издериңиз жер бетиндеги жалгыз түп нуска. Типти бир жумурткалы эгиздердин өздөрүндө да ар түрлүү болот. Бул саусак издери туулгандан баштап кайтыс болгонго дейин өзгөрмөйт. Ягни бул сиздин жеке куәлигиңиз испетти. Осуга байланыштуу бул криминалистика саласында адамды идентификация жасоодун эң тийимдүү тәсили болуп келет. Дактилоскопиянын негизин 1877 Уильям Гершель курду. Андре Моэнсенстин саусак издери тәсилдери китабынын өзүндө бүгүнгү таңга дейин эки саусактын издери окшош болгон бирде бир жагдай әлі кездеспеді.